Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу Муз-ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылыш туугандар 24 декабрь 2020 жыл. Өзгөндөбүз туугандар. Өзгөндө бүгүнкү чыгарылышта эки атты тартып көргөзүп беребиз. Биринчиси ушул өзүңүздөр көрүп турган таза данчак Донский породадагы жылкыны тартабыз туугандар. Бул аттардын баалары баары айтылат, номерлер экранга жазылат. Эгерде ат алам десеңиздер, ушул аттарды көрсөңүздөр болот туугандар. Мисалы үчүн таза данчактын азыр жанынан да тартып көргөзүп беребиз. Атты чабып көргөзөбүз туугандар. Боюнун бийиктиги 1,65 сантиметрден жогорураак бою бар экен. Мынакей туугандар, атты азыр токтоп туруп жанынан тартайын. Андан кейін атқа мүнөздөмө берип, ат канча жашта, аттын улакка чабылдыбы бир-эки жолу? Кеше чабылды. Өзү улакка аз эле чабылыптыр, эми гана үйрөтүп жатат экен туугандар. Аттын жүгүрүшү, чуркашы бирок аябай жакшы. Азыр атты бир чуркатабыз. Анда эмесе туугандар, сиздер көрүңүздөр. Баасы дагы 140 000 сом деп коюлуп атат туугандар. 140 000 сом кеми сөзсүз болот. Анда атты бир чабып көрөлү, чабып көрчү. Мынакей туугандар, атты бир чабып сиздерге көргөзөлү. Мынакей ат жаңы, улакка эми үйрөнүп тарбияланып атат экен. Ат 5 жашта туугандар. 5 жаш болгондо эки асы болуп калат. Мынакей ит менен жарышкан ат. Оозу жумшак эле экен. Так. Караңыздар туугандар, таза алтын түстөгү бул данчактын толук маалыматын сиздерге алып тартып көргөзүп берип атабыз. Улакка дагы тарбиялаш керек экен, бирок аз чабылган улакка туугандар. Улагы почти 1-2 жолу гана чабылган экен. Буну жакшы тарбиялаш керек экен туугандар. Мынакей арка жагын дагы сиздерге тартып көргөзүп берейин. Бул таза данчак так, таза данчак экен, караңыздар. Жоолуш бекен өзү? Кандай болуп атат? Аңгилик болуп атабы? Бирок семиз экен, Буну бир өтө жакшы тарбиялап, улакка чаптырып үйрөтсө болчу да аят экен ат. Караңыздар туугандар. Эгерде ат жаккан болсо, 1-номер чалыңыздар, байланышыңыздар. Өзгөнгө келип бул аттарды көрүп кетсеңиздер болот. Аттын баарын сиздерге тартып көргөзүп берейин. Бул 1-номердеги ат болду. Кийинки ат мындан калышпаган. Улактарда төө, жылкы баарына таштаган бир улактын атын тартып көргөзөбүз. Анда кеттик. Анда эмесе туугандар, экинчи алдыда айтып өткөндөй күчтүү атты тартып көргөзүп берейин. Экинчи ат мүнөздөмөсүн айтсам, бул кара байыр, кыргыз жылкысы экен туугандар, караңыздар. Эми аттын жанынан тартабыз. Бою 1,70ке жакын. Эгерде тартып көрсө 1,70ден жогору да чыгып кетиши мүмкүн. Мындай ат көргөндө жагымдуу, мындай ат сүрдүү көрүнүп турат. Мына үстүндөгү кече улакка чабылды да бул ат, Өзүң чаптың. Киремге таштады дейт, Аттын мындай кириш чыгышы жакшыбы, аябай? Гарантия берилет. Бул аттын бир кичине бастырып койчу. Жашы 8 жашта экен. 8 жаш болгондо туугандар 5 асы болуп калат. Атты азыр чабып да көрөбүз. Андан кийин чабып келгенден кийин бул аттын баасын айтабыз. Ушундай зардалуу аттарды, улактын аттарын карагандар болсо, алдыда номерге чалыңыздар, өзгөндөн көрүп кетсеңиздер болот. Ушундай бийикке чапчы. Мынакей достор, аттын кетишин караңыздар. Азыр келе жаткандагысын дагы бир тартып көргөзөйүн дагы, адаттагыдай аттын чатка аяктарын, аттын басканын сиздерге тартам. Бери чабыр, бери, Бияка болбойбу? Мына достор, атты көрүңүздөр. Аттын баскан басыгын сиздерге тартып көргөзүп берип атам. Бул аттын үйүрү дагы бар экен, үйүргө коюлган экен. Убагында буну күчтүү балбандар чабып, бул жакта айтып атышат, даже машинага чейин таштаган дейт. Машина төө тай калган эмес экен туугандар. Баасы $4000.
kemi бар екен. Анда месе туғандар алдыдағы номерге чалыңыздар, номерменен байланышып бұл атты көріп туғандар, өзіңіздер жақтырып минип көріп алсаңыздар болады. Ат жаққандар болса алдыға комментарийге жаза кетіңіздер. Азыр мен эми аттың бұл жақтан толық бұты қолын сіздерге тартып көргізіп берейін. Мына кетіп ондар. Ешжен айуы жоқ па аттың? Айуы жоқ, Басқан басығы жақшы. Чурқашы қамшысыз. 5 қамчы. Мына ке достар. 5 қамчы жүгіреді екен. Гарантиясы бар екен қысқасы. Любой жерде улақа чауып көріп, бұл атты өзіңізге алып қалсаңыздар болады екен. Аттың биіктігін бұл жерден дағы өзіңіздер көріп тұрсаңыздар керек. Жанына келсеңіздер дағы бұл аттың чоңдығына баға бересіздер туғандар. Анда азыр атты дағы бір ұзатасынан қойырып көрелі, қапталдан тартабыз. Мына кетіп ондар атты қапталынан тартып көргізіп бердік. Еми атты сіздерге тарттық туғандар. Қалғаны сіздердің назарыңыздарға қойдық. Ем комментарий жазып, аттар жаққан болса, класстан басып туғандар. Егерде өзіңіз ат алам деп қараштырып тұрсаңыздар, бірінші данчакты 140 000 сом деп қойды. Бұл $4,000, ошондо 320 000 сом. Азыркы курсмен есептегенде ошонун айланасында болуп калат экен. Өзгөнгө келип аттарды көрсөңүздөр болот. Өзгөндүн Шерал айылына. Анда бүгүнкү чыгарылыштагы 24 декабрдагы 2 атты тартып көргөзүп берген чыгарылыш согуна чыгып калды тугандар. Сіздер менен Музтв каналы, мен атым Замир болду. Көрүшкөнчө сак саламатта аман эсен туруңуздар, оорубаңыздар тугандар.